Assalamu алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз кайрадан 23 июль 2020 жыл Жалал Абад областына караштуу Базар Коргон районунда турабыз тугандар. Бул жерде сиздерге эки атты тартып көргөзүп беребиз. Аттар жөндүү баадагы чөнтөккө ылайыктуу эки атты улактын атын үйүргө турган аттарды сиздерге тартып көргөзүп бермекчибиз тугандар. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Аттар жакса, аттын ээсинин номери ушул видеонун алдында көрөсүздөр. Ушул номер аркылуу чалып ээси менен байланышыңыздар тугандар. Бул жерде Базар Коргондо бул ушул атты минип турган жигит дайыма жакшы аттарды чыгарып келет. Мындан мурунку тартылган аттар ээлерин тауып кетти тугандар. Ким алса дагы кимге ошол ат буйрук насип болсун тугандар. Андыктан кийинки бул аттарды тартып көргөзүүнү баштайлы. Биринчи номердеги 3 асы болгондо 6 жаш болуп калат тугандар. 6 жаштагы өзү Арсланбаптан келген бул улактын аты, үйүргө коюлган ат. Биринчи номерге койдук. Азыр мүнөздөмөсүн сиздерге толук баардыгын тартып көргөзүп беребиз тугандар. Кимге жакса чалыңыздар. Ат Карабайыр жылкысы. Карабайыр жооштугу аябай жоош дейт. Ээсине дагы анча-мынча суроолорду берип көрөбүз. Кандай ат? Жоош атпы? Аттын өзү негизи турушу кандай ат? Өтө жакшы. Жоошпу? Жоош, Улакка чабылып жүргөн бекен? Чабылган тамай. Улакка чабылган тамай. Гарантиясы бар, Улакка чабылган тамай, гарантиясы бар. Канча бээде коюлган? 10дон ашык бээ жок. 10 чакты экен да? Мынакей тугандар, 10го чейин бээде коюлган тамай, улагы бар ат тугандар. Андыктан биринчи номерге койдук. Аттын өнөрүн бир сыйра көрөлү. Канча жем жеп атат? 2 килограмм арпа жеп атат, Ысыкта көп берсе болбойт да, туурабы? Мынакей тугандар, ысыкта көп бербедик дейт. Такага турушу, мынакей буттары дагы тебелениптир, Такага турушу аябай жоош деп мынакей ээси дагы кепилдикти берип атат. Азыр аттын эми баасын сурайлы. Аттын баасын канча деп атасыңар? 130 миң сом, Мынакей 130 миң сом. Базарда деле өзүңүздөр көрүп жатсаңыздар керек. Базарда аттар азыр кымбаттап баратат. Андыктан тугандар 130 миң сом бул доллар менен эсептегенде 1700 кө жакын акча болуп калат экен тугандар. Атты келип көрүп кетүү үчүн Базар Коргондун центрине, Борборго, Базар Коргондун Борборуна келип көрүп кетсеңиздер болот тугандар. Бул биринчи ат болду. Азыр атты узатып чапсак болобу? Мындай өтө кыйнабай эле, Азыр аттын жүрүшүн бир көрөлү сиздер менен чогуу. Ат кандай кетет экен, баалап, баа берип, комментарий жазып калтырып кетсеңиздер болот тугандар. Биринчи номердеги ат. Мынакей достор. Атка баа бериңиздер. 130 миң сомдон сөзсүз түрдө кеми бар тугандар. Бул жигит өзү атты жакшы баада коюп келет дайыма. Андыктан ат кандай экен, жүрүшү кандай, басышы кандай, баасы кандай болду, аны комментарийден күтөбүз. Андыктан тугандар биринчи номердеги атты көрүңүздөр. Эми кийинки атты сиздер менен чогуу көрөлү. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар тугандар. Кетти эмне. Мынакей тугандар, өтө тез атты, экинчи атты тартып көргөзүп баштайлы. Бул Акжал кайманатындагы жашы 4 асы болгондо тугандар 7 жаштагы экинчи номердеги атты тартып көргөзүп баштайлы достор. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Бул атка толук мүнөздөмө берели. Азыр мен тартып көргөзүп аткан эки аттын Карабайыр жылкылары. Бул экинчи аттын боюнун бийиктиги 1,65 сантиметр бою бар. Жанагы биринчи аттан 2-3 сантиметр бийик, жоон жолпу келген
экинчи номердеги атты баамдап баа бериңиздер достор. Улака гарантия бар, үйүргө коюлган ушул Базар Коргондун эле аты достор. Мынакей көрүңүздөр, Акжал кайманатындагы бул жоон жолпу аттын баасы канча болду экен, ээсинин өзүнүн оозунан бир угуп коелу. Баасын канча деп атасыңар? 150 000 сом ба? 150 000 сом кеми бар ат, сынында турат экен аган туугандар. Карап көрүңүздөр. Жоош ат дейт, аябай жаш бала дагы карай берсе болот дейт бул атты. Мынакей атка баа бериңиздер. Кандай ат экенин комментарийден адаттагыдай эле сиздердин оюңуздарды күтөбүз. Туугандар, мынакей азыр аттын жанынан буту колун кандай улактарды чабылып жүргөндөрүн сиздерге билип берели. Мынакей көкүрөгү кең көкүрөк, арка тарабындагы, соору тарабындагы сиздерге тартып көргөзөйүн. Улакка чабылып жүргөн да, таамаят. Улакка чабылып жүргөн таамаят экен. Жооштугу жакшы. Канча жем берип атасыңар азыр? 3 килограмм арпа жеп. 3 килограмм арпа. Такасы жаңы эле окшойт, Такасы ооба. Канча күн болду кагылганына? Мурда кагылган экен, азыр 3 ала бирөө түшүп калды. Бирөө түшүп калыптыр ба? Мына сол жактагы түшүп калыптыр, Анда рет түшүп берди. Мынакей достор, азыр аттын бул жакка бир бастырып койчу. Аттын басыгын биздин YouTube каналдын саяпкерлерине бир сындаталы, кандай ат экенин комментарийге жазыңыздар туугандар. Саяпкерлер, жылкы сүйүүчүлөр. Мынакей Базар Коргондогу 2 номердеги Акжал кайманатындагы бул атты сиздерге тартып көргөздүк. Баасы 150 000 сом деп баа коюлду. 150 000 сом, 2 000 доллар туура Америка доллары болуп калат экен туугандар. Мынакей караңыздар. Аттын неге метр менен өлчөп бериң дегендер, метр менен уже башында өлчөп койдук. 1,66 сантиметр бою чыкты туугандар. Аны бул кадрга чыгарбадык. Мынакей туугандар. Ат негизинен уже толуп турган ат экен. Азыр бир узатасынан бир чаппайлы атты көрөлү. Дагы бир сире. Азыр ушул жерден баштап бир 200 метрге аралыкка бир чабып көрөлү. Кандай кетет экен, ордунан атырылышы, ордунан жүгүрүшү кандай экен сиздер менен чогуу байкап туралы. Ат жаккандар, алдыда номерлерди койдум. Ошол номерлер аркылуу чаласыздар. Же болбосо Базар Коргондун центрине келип көрүп кетсеңиздер болот. Аттын тездиги ушунчалык эле болот туугандар. Ат тез ат экен. Гүлүк ат экен, оозу дагы жумшак. Мынакей көрүп турасыздар. Оозу жумшакпы? Оозу жумшак, Мынакей туугандар, эми бир кабактарын тарталы. Ат мындай караганда жакшы ат экен туугандар. Адамга жагымдуу келген 2 номердеги Акжал кайманатындагы улакка таамаят 150 000 сом деп коюлду туугандар. Мынакей көрдүңүздөр, бүгүнкү тартып көргөзүп берген 2 аттын кайсы бири сизге жакты? Аны комментарийден оюңуздарды күтөбүз туугандар. Бүгүнкү сиздерге тартып берген 2 атты Муз-ТV каналы болду. Менин атым Замир. Андыктан туугандар, бүгүнкү көргөзүүнү соңуна чыгармакчыбыз. Саламатта калыңыздар туугандар. Базар Коргон району, Жалал Абад областы. Эгерде ой пикирлер, сунуштар болсо бизге кайрылыңыздар. Жарнамалар болсо менин номерим 0550 91 31 30.